Эзелтен аял заты алсыз назик мүнөздөрү менен мырзалардан айырмалам келген. Ал эми дал ушул биз жашап жаткан учурда тагыраак айтканда 20-кылымда эмнегедир аял заты кайраттуу болуп, эркектер менен тең тайлашып, тагыраак айтканда айрым учурларда эркектердин көптөгөн сыпаттарын өздөрүнө камтып алган учурлар да кездешет. Тагыраак айтканда бүгүнкү биздин талкуулоо деген темабыз бул сырткы келбети, сүйлөгөн сөзү, кыймыл аракети менен дал эле мырзаларга окшоп калган кыздарды биз студиябызга чакырып, кызыктуу маек куранга аракет кылабыз. Эмне себептен мындай образды жаратып алышкан? Балким бул жөн гана модабы, же жашоонун талабыбы, же бул табиятынан ушундай болуп калганбы? Мына ушундай өзгөчө кыздар менен маек курабыз. Саламатсыздарбы? Сүйлөгөн сөзүн, кулк мүнөзүн бардыгы эркек балдарга окшош. Мага ошондой жагат. Мен эч качан кыздардай болуп, назик боло албайм деген ой пикир менен келген бүгүнкү биздин каарманыбыз Салтанат Жанышбек кызы бүгүн биздин студиябызда. Бүгүн биз болсо дал ушул сизде болгон эркек мүнөздүү кыздар жөнүндө маек куралы деп турабыз. Анан сизге алгачкы суроону узаткым келип атат да. Кичинекей кезиңде дейли, кандай кыз элең да? Мен кичинекей кезиңди бир кайрылып өткүм келип атат. Курчак менен ойногон кыз белең же ошол эле учурда эле кичинекей кезде эле эркек бала болуп өскөнбү? Кичинекей кезимде мен курчак ойногон эмесмин. Көбүнчө ошо милициянын машинасын, ГАИнин машинасын көп ойночумун. Дайым шаарга келип турганда ошол машинаны алдырып турчумун да. Кичинекей кезимде азыр карап көрсөм, кичинекей кезимде кыздар менен көп дос эмес болчумун. Анткени айлана чөйрөмдүн баары эле эркек балдар болчу. Алар менен чүкө ойночубуз, ат минчибиз, ат жарышка түшчүбүз, ушундай ар кандай кызыктуу окуялар. Эркек балдарда болду эле. Эркек балдарда эле. Кийингеним азыркы күнгө чейин ошо эркек балдардын кийимдерин кийип ушинтип жаңы эле кыздардын кийимин өткөнгө аракет кылып атам, но баары эле болбойт экен. Мисалы, кээ бир кыздар жалаң үй бүлөдө эркек балдар болсо, анан ошолордун арасында өскөн кыздар эркек балага окшошуп калат экен да. Балким бир туугандардын баардыгы эркек балдар эмеспи? Жок, андай эмес. Эки байкем бар, бир эжем бар. Баары эле эжемдин эле кыздардай эле. Мен өзүм эркек балдар менен, көп кыздар менен дос болгом. Анткени кыздардын мага мындай назданып, созолонуп жүргөндөрүн көп жактыра бербейм. Мен баардык нерсени мындай так бетке айткан үчүн, ошон үчүн мен ошо эркек балдар менен жүрөм да. Эмнеси жагат? Эркек бала болуп жүргөн эмнеси жагат? Жаккан жери мага эркек балдар тийише албайт. Башка тааныбаган эркек балдар тийише албайт. Ошонусу жагат. Өзүмдү коргой алам. Кыздар достошкондон коркпойбу? Жок. Жакшы. Бизде дагы бир каарманыбыз бар. Азыр ушул өзгөчө келбеттүү. Сырттан караган адам бир караганда аны мырза деп да билиши мүмкүн. Мына ушундай айым туурасында даярдалган атайын кыскача сюжетибиз бар. Азыр ошону көрөлү, андан соң алдыга дал ушул каарманыбызды чакырабыз. Te llama, tú eres la luz de mi primavera. Dostlar, kandaysınlar? Ay, ay, ay. Tú no ves. Ay, mami, tú es mi cielo, mi luna, mi única fortuna. Ay, bonito, papito, mi alma te llama. Papito, 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 dame tu alma. Bonito, papito, mi alma. Sabakka varabız. Биздин бул каарманыбызды сыртынан бир караган адам орто бойлуу ак жумал чапжак жигит деп ойлошу мүмкүн. Чындыгында көпчүлүк адам жигит деп эле кабыл алышат. Бирок сиздер ойлогондой эмес. Каарманыбыз Күбра Түркиядан Кыргызстанга келип окуп жаткан кыз. Күбранын табышмактуу келбетин көрүп, күнүмдүк жашоосунун бир аз үзүндүсүнө күбө болуп кайттык. Чындыгында өзү эркек мүнөз болгондуктан досторунун көпчүлүгү эркек балдар. Андыктан алар менен кадимки мырзалардай эле талашып, тартышып, кээде мелдеше да кетет экен. Фуркан карасаң, могу кичинекей кыз 20 кылыптыр. Kim? Отжиманиядан. Kübra mı? Жок, башка бир кыз. Күбра кыла албайт да 15. Ya işenmeysinler mi sizler maga ya? Ben kıla alamın. 15'ti kılam. 15 klas. Ova.
Kılamın. Давай. Meldeşebiz anda. Давай. O hazır. Ha, давай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oldu. Kübra'nын мындай өжөрдүгүн көрүп таң калдык да жанындагы досторун сөзгө тартып каарманыбыз тууралуу маалымат алдык. Kübra өзү мүнөзү боюнча аябай эмгекчил адам, аябай ошол сабагын мисалы кылам деген нерсесин кылат. Сабагында мисалы группасында эң жакшы окуган студент деги эле ошол Кыргыз Түркманстан университетинде Туркиядан келген студенттердин арасынан эң жакшы окуган, эң жетишкендиктерге жеткен студент деп айтсам болот. Ал эми бул жигит Kübra'нын жакын досу. Айтымында Kübra'ны биринчи футбол ойноп жатканын көрүп таң калгам дейт. Kübra'yı birinci körgömde jigitpi je kızbı diye oyladım. Bilbey kaldım kanday ekenini. Futbol oynagundu futbol zalında gördüm. Karadım jigit siyahtı oynayıp biroq atı Kübra, Türkçe'de Kübra kız bolot. Oyladım balkim kız erkeke bergen isimde bolot diye oyladım. Biroq andan keyin Kübra menen süйлөштүм. Men kızmın erkek emezmin dedi. Ben taң kaldım. Andan keyin azır birge okuyubuz. Күнүмдүк жашоодо болгон кызыктуу окуяларын айтып, дагы бир досу бизди күлкүгө бөлөдү. Gruppa birinci жолу киргенде klasta Kübra'nı barыбыз жигит деп ойлодук. Бирок неме экинчи, үчүнчү күнү анда кыз болгонду үйрөнүбүз да таң калдык биз. Не кылалы бул кыз, кантип кыз деп биз ал менен бир күнү неме такси менен бир жакка бардык. Таксиде айдоочу менен сүйлөштүк. Анын айтканы неме көбүнчө суроолор сурады бизге, сурады. Türkiye'den kelgen balдар неме мындай не кыласыңар бул жакка. Бир суроо берди бизге, неме сүйлөшкөн кыздарыңыз барбы деп сурады. Андан кийин мен жок деп айттым. Kübra'dan сурады. Билбейбиз неме Kübra'ны жигит деп ойлобуш. Байке таң калды. Машинаны токтоду. Sen kızsınbı деп сурайт. Aldan. Bu da ошол bir окуябыз Kübra менен. Кийген кийими, кулк мүнөзү, жүрүм турумунун бардыгы мырзаларга окшош болгон жогорудагы сюжеттеги каарманыбыз Kübra Erbayrakçı бүгүн биздин студиябызда. Дал ушундай эркек мүнөздүү, эркекче жүргөндү жактырган кыздар жөнүндө сөз кылып атабыз. Сиз дагы бүгүнкү биздин студиябызга конок болуп келдиңиз. Анан сизге суроо затым келет. Канча жыл болуп калды эркек баланы туурап калганыңызга? Кичинекей кезимден бери ben ушундаймын. Төрөлгөндөн кийин жигиттер менен, балдар менен көчөдө футбол ойногон болчумун мен. Ошондон бери мага жакат ушундай болгонум. Сизде дагы үй бүлөдө жалаң эркектер эмеспи? Ошон үчүн ушундай болуп калган жокпу? Үй бүлөдө жалаң эркектер жок, кыздар да көпүнчө да бар. Бирок мен көчөдө көпүнчө футбол ойногондуктан ушундай болчумун. Демек сизге ушундай эркек балада болуп жүргөнгө футбол түрткү болдубу? Футбол түртү болду деп ойлоймун. Футболду аябай жакшы ойнойсузбу? Жакшы ойноймун, профессионал болуп. Колчабалар. Жакшы, анан мисалы сиздин досторуңузду мисалы бул жактан Кыргызстанга келгендеги Кыргызстандагы досторуңуздан сурасак, көбүнчө достор эркек балдар дейт, бирок мен сизге суроо затым келип атат. Кыздардан курбу кыздарыңыз барбы? Кыздар менен көбүрөөк тил табышкан сизге оңоюраакпы же эркек балдар мененби? Эркек балдар менен көпүнчө тил сүйлөшкөндө жакшы болот да мен үчүн. Кыздар менен көпүнчө сүйлөшпөйбүз. Неге? Анткени алардын темасы башкача болот, жигиттердин темасы башкача болот. Неге кыздар менен сүйлөшкөн эмнеси мындай кызыксыз? Кыздар көбүнчө кандай темада сүйлөшөт? Сиз эмне себептен кызыкпайсыз алардын темасына? Кайсы жигит мага жакат, ошол темалар көпүнчө өтөт да. Мага жакпайт ошондой. Жигиттерди сүйлөшкөн жакпайт. Жакпайт. Балдарчы, балдар кандай темада сүйлөшөт? Балдар көпүнчө футбол темасында болот, машина темаларында болот да, алар мага көпүнчө жаккандыктан мен да алар менен сүйлөшөмүн. Жакшы, анан мен экөөңүздөргө тең суроо затым келип атат.
балким Күбра сизден баштайбыз. Үйдөгү эне аталар кандай кабыл алат? Үйдөгү эне аталар кызым, сен кыз баласың, кыздай болуп жүрүшүң керек, сөйкө тагын, узун көйнөк кий деп айтчу? Менин ата-энем эч качан мага аралашпайт. Сен эмне кааласаң ошондой болот дешети. Үйдөгүлөр каршы чыккан учурлар болду. Конечно, сен мындай кыздай жүрүшүң керек, кыз болгондон кийин деп. Мамамдын мага алган кыздардыкына эле туш алган күндөрү болду, помада алган күндөрү болду. Ушундай күндөр болду, сен кыздардай болуп боёнушуң керек дейт. Но бирок алар азыркы учурга чейин турат да, эч нерсе тийген да жокмун, колдонгон да жок. Мындай көйнөк кийип, кыз баладай болупчу, көйнөк кийип, мындай же болбосо юбка кийип, мындай туфли кийип, өзүңөр сынап көргөнсүңөрбү? Мен сынап көргөн эмесмин. Но кээ бирде атайын университетте ар кандай күндөр болгондо юбка кийген күндөр болгон, бирок каблук деген нерсе менен ооруган эмесмин. Көбүнчө жүргөн учурум спорттук кийимдерди көп кийем да. Эми спортчу кийим менен жүрсөк, мен өзүмдү аябай ыңгайлуу сезем да. Качан юбка кийген момент 15 минутта кийишим мүмкүн, андан кийин кие албайм. Чырагандан 15 минутта. Көйнөк кийип, сөйкө тагынып, мындай кыздардай болуп, туфли кийип, басып көргөнсүзбү? Жок, эч качан кийген эмесмин. Мен кийгенде да ыйлыгым келет, неге билбейм. Ыйлagым келет? Ыйлыгым келет, болбойт депчи. Өзүмдү ыңгайлуу сезе албаймын мен. Көйнөк кийсе ыйлагыңыз келет. Анткени чөйрөмдө болгон балдар жана жигиттер бир сөз кылганда жаман сөз кылат деп ойлойм. Сизди эмнеге сөз кылыш керек? Алар сиз деген кыз баласыз да, сиз жөнүндө жакшы сөз Бирок билбейм, жаман сөздөр айтышат деп коркуп жатам мен. Көбүнчө ушундай эркек мүнөздүү кыздардын көпчүлүгү спорт менен машыгышат дейт да. Мага кызык болуп атат, спорттун кайсы түрү менен машыгасыздар? Мен футбол жана баскетбол ойноймун, машыгамын. Футбол профессионал болуп командада ойногон болчумун мен мурда. Операция өткөндөн кийин башымдан таштаган болчумун. Андан кийин буяка келип калдым. Баскетбол деп атасыз. Баскетболду негизи көбүнчө бою узун, баягы жигиттер ойношот. Анан сиз кантип ойнойсуз деп таң калып атам. Кичинекей боюм болгондуктан тез чуркаймын. Жакшы болот, баскет атамын. Мен сизди карап туруп эле бир боксербу же болбосо күрөшкө катышабы деп ойлоп атам. Мен өзү 8 класс кезимден баштадым күрөш менен. Анан Кыргызстандын спорт чеберчилигине талапкерлигин алдым. Андан кийин жакшы эле күрөшүп жүрдүм. Эл аралык турнирлерге катыштым. Өзүмдүн карьерам жашоом спорт боло баштады. Башынан баштап эле. Анан бир күнү ошол айылда жүргөн кезде тренировка учурунда колумду чыгардым. Акыректен чыкты. Андан кийин дагы былтыр эмес, мурдагы жылы Жалал Абадта спартакиада өткөндө ал жака күрөшкөнү бардым. Өзүмдүн жеримди коргогон деп бардым. Ал жактан жаңы эле күрөшкө чыккан моментте колумду кайра чыгарып ийдим. Ошо менен менин күрөшкө чыгышым болбойт дешти. Сөзсүз түрдө операция кылышың керек, андан кийин кайра күрөшсөң болот дешти. Бирок мен операция кылдырбай эле, анткени жыйынтыгы болбойт деди баары бир. Азыркы учурда фитнеске өтүп кеттим. Азыркы учурда фитнес менен тренировка кылабыз. Эркек баладай болуп жүргөндүн сизге кандай пайдасы бар мисалы? Пайдасы эч качан коркпойсуз жигиттер. Мисалы көчөдө жүргөндө эч качан чөйрөндө жаман нерсе болуп деп ойлонбойсуз. Көчөдө деле эркек балдар деле бар го, мисалы бири-бирин чакырып алып, урушка чакырып, тигини кыл, муну кыл деген сөздөр эркек балдардан деле кооптонбойсузбу? Жок, урушамын. Мушташамын, эч качан коркпойм. Сизде да болгонун эркек баладай болуп балдар урушса деп? Албетте болгон, андай учурлар кездешет көп эле. Азыркы күнгө чейин эле өткөндө бир кызыктуу окуя болду, айта кетсем. Куртка, капшонкамды кийип алгам. Анан өзүмдүн турушум басканын баары эле эркек баланыкына болгончу, мен эркек бала деп ойлошду окшойт. Анан отурган болчумун, бир улуу жаштагы эже келди. Ай балам, орун бербейсиңби деди мага. Үнтүп карадым, сен кызсыңбы же баласыңбы деди. Мен унчукпастан турдум дагы орун бердим. Андан кийин ошол эле маршруткадан түшүп бараткам, артымдан 2 бала кошо түштү. Алар дагы мен менен сүйлөшкөнгө аракет кылышты. Бирок дедим, өзүңөрдүн жолуңарга карап баспайсыңар. Деди, жанына досун айтты, бул кыз турбайбы, биз эркек бала экен деп ойлоп атат. Бүгүн биз
дал ушул мырзаларга окшогон кыздар туурасында талкуу кылып жатабыз. Бул темабызга карата өздөрүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген конокторду чакырайын. Ал үчүн медицина илимдеринин доктору, профессор Бүбүсайра Төлөбаевнаны, ошондой эле акушер-гинеколог жана үй бүлөлүк психолог Гүлзина Тойболотовнаны студиябызга чакыралы. Бүгүн биз өзгөчө кыздар жөнүндө сөз кылып жатабыз. Буга чейин да сиздер өзүңүздөр маалымат алдыңыздар болуш керек, кадр сыртынан угуп туруп. Анан ушундай кыз баланын эркек мүнөздүү болуп калышы акыркы учурларда көпчүлүк айтат, бул бир жагынан мода дешет. Кээ бир айтып атат, бул жашоонун талабы, аял заты өзү көп жүктү мойнуна көтөрүп атат, ошол себептен аргасыздан жашоонун талабы деп атышат. Кээ бир айтып атат, бул болсо жөн гана жаралганда ошондой жаралат дейт да. Мен сизге ушул суроону узаткым келип атат. Муну акыркы убактарда чындыгында эле биздин эркек менен кыздардын айырмасы бир топ эле жакындап баратат, айырмасы азайып баратат. Себеби дегенде деги эле мынтип айтып көрсөк, Алла Таала бизди жаратканда эле кыз эркек кылып жаратканда экөөнүн айырмасын 1000ден ашык кылып жараткан. Если эсептеп отурсак, азыр 1000ден ашык айырмасын табабыз да. Эгер алып баштасак, булардын мына биздин азыр өзгөргөнүбүздүн себеби тиги түпкүрдөн башталат. Эненин калуусунан боюна болтуруп аткан күндөн баштайт. Себеби дегенде эне боюна болгон күндөн баштап эле жүрөгүнүн түбүндө эркек баланы чоңойто берсе, ошол кыз төрөлгөн күндөн баштап эле эркек сымал боло баштайт. Бирок эми баягы түү натуразы кыз болгондон кийин ал кызга кыздай назик мамиле кылып, кыздай туура тарбия бербесек, мына биздин каармандардай болуп кийин булар азыр көп нерсени түшүнбөй турушат. Все равно кыз кишинин келечеги бул бала багуу, бала төрөмөө, балага тарбия берүү, назик болуш, эркектин опоразын, эркектин мындай жардамын күтүү болуп эсептелет да. А эркектей бору эле тайманыш эле жүрө берсе, анда болбой калат. Даже кээде айтабыз, 50% үйлөнгөн жаштар 100дөн 50 ажырашканга туура келип атат. Ал дагы келип эле ошол аялдын аял экенин сезбегени, эркекке теңелгени, эркектей грубый болгону, эркектей мен күчтүүмүн дегени, ошонун баардыгы келип туруп биздин жашоодогу көп проблемаларды создавать этип атат. Эреже, бүгүнкү биздин темабыз туурасында сиздин ой пикириңиз? 10-15% гиперандрогения деп коет. Вот ошол ситуациялар бар, ушундай акыбалдар бар да, турмушта кезигет. Ал сен өзүңдү каалабасаң дагы өзүнүн жанагы табигый жүгү, табиятынан ошондой төрөлгөн. Бул негизинен тукум куучулук жагы дагы бар. Анан бул кесиптешим айткандай, жанагы приобретенный деп коет, орустар айткандай. Бул эми жанагы турмуштун шарттын талабына жараша жанагы мүнөздүү тарбиялоо болуп да эсептелинет да. Эми 15% деп айтып атпайбыз, орточо эсеп менен 15% да. Аны чынын айтканда медициналык жардам менен гана жардам бере алабыз, кээде жардам бере албай да калышыбыз мүмкүн. Ал убактарда болот. Мына замандын талабы деле туура. Биздин эркектерибиз көбүнчө азыр өтө мындай эми болуп баратат да, назик болуп баратат да. Эркектерибиз назик болуп, кыздар анан ошонун эменин эркектин назик болгондугуна байланыштуу, эркектердин көпчүлүгү эсепте назик болуп баратышат да. Анан ошого байланыштуу анан кийин кыздар өздөрүн жанагы могу эмне деп айтабыз? Экономический стройдун ушунун эмеси го, талабы болуп атат го, замандын талабы болуп атат го. Ошо замандын талабына жараша эле анан өздөрүн мындай эркек сезгиси келип, ушул былжыраган эмеден көрөкчү мен өйдөрөкмүн дегендей, кечирип коесуңар, грубыраак кетип калсачы. Мен өйдөрөк турайынчы дегендей эле максат болуп баратат да кээ бир үйлөрдөчү. Мисалы, кыздар өздөрү айтат да, керек болсо көбүрөөк айтат, мен көйнөк кийсем ыйлагым келет деп атпайбы? Ыйлагым келет, мен антип жүрө албайм деп атат. Бизде болсо Салтанат болсо айтып атат, мен болгону 15 минутта кийишим мүмкүн. Андан кийин мага чечип таштай, мага кереги жок деп атат да. Бул жакта коллегам айтпадыбы эме депчи? Аял киши жана боюна бүткөндөн баштап эле эмнегедир эркек теңсейт да. Анан өздөрү кээ бир учурларда ата-энелер өздөрү ошолорго жол берип коюшат. Чынын айткандачы, бала жанагы, например, мына биз тияктан угуп отурдук, Салтанаттын такай эле гайынын машинасын алгым келчү деп эметкен болуп калдык да бизчи. Ошону ата-энеси мындай көңүлүн калтырбастан, башкача бир типте айтып туруп, жок балам, деп кыз баласың дегендей кылып ошонун кыздык экенин, кыз экендигин көрсөтүп эметип
назик экендигин көрсөтүп эметкенде бул башкачараак болуп калышы мүмкүн эле. Могу, например, Салтанат кызым капа болбосун, мен эми врач катары, эме катары көзүмө көрүнүп эле турат. Сенде эч кандай мындай эркектик касиеттин деле кызым эмеси жок. Мындай физиология кылчактан сен эркек деле деп айтпайм менчи. Эгерде алыстан мүнөздөрүм баары бүт эле кыргыз, жакшынакай эле кыргыздын эле кызынын эле тарбиясында эле болуп турат. Бирок бул өзү эле жанагы өзүнө образ катары алып алганда Күбра эшиктен кирип келгенде эле бул жерде отурган экен, эркектей болуп отурган экен. Мынтип карап туруп анан айткам, бул кыз бала. Мен бирок теманы чынын айтайын билген эмесмин да. Бүгүнкү теманы билген эмесмин. Кыз бала бирок эмнегедир эркекче өзүн алып отурат деп мындай кичине айтайын деген, анан бирок кайра дагы көңүлүн алып калбасын, катты тийип калабы деп метип койгонмун да. Кыздар, сиздерге суроо заткым келип атат. Бул жерде эжелер айтып атпайбы? Булар өздөрү эле образды ошондой өздөрүнө жаратып алган деп атат да. Балким бул мода эмеспи? Мода эмес, анткени биздин мода болсочу, мода аны эч ким эркек мүнөздүү болгусу келбейт, yani менин оюмча. Кээ бирлери жаман көрүшөт, жаман көз менен карашат. Сен кимсиң деп, кээ бирлери де коркуп жатышат. Сени менен дос болбойбу, сен жигит сыяктуусуң дешет. Мен мода деп айта албайм. Мен өзүмдүн образ катары да жараткан эмесмин. Мен өзүмдүн жүргөн турганым ушундай деп ойлойм. Жана башында айта кеткендей эле, азыр да айта кетейин. Мен мырзалардын мындай бетке айтып жүргөнү, кыздардай болуп аркасынан артынан айтат деп коет, артынан сүйлөйт деп коет го. Ошол нерсеси жакпайт да. Ошон үчүн мен өзүмдүн жүргөн турганымды мен эч качан образ же мода деп айта албайм. Эжелер айтып атпайбы, булар деген өздөрүн кыз бала болгондон кийин мындай кандай мындай айтсам, мен баягы эркек балага бир аз калканчык болуп дейбиз го, мындай эркек балага жөлөнүп, мен кыз баламын, мени эркектер коргош керек деген бир ой пикир болот го, мисалычы. Мисалы менде болушу мүмкүн, силерди билбейм. Бирок сиздерде ошондой болобу? Мени да бир эркек бала коргосо, мени дагы жашоодо депчи мындай. Же мен наоборот, мен өзүмдү өзүм эле коргоп алам деген ой пикирби? Жок, мен өзүмдү өзүм коргойм деген нерсеге эч качан кошулбайм. Анткени сөзсүз түрдө келечекте биздин өзүбүздүн жолдошторубуз болот, ошолорго жөлөк таяк болгонду каалайбыз. Келиңиз, Күбра, сизчи турмушка чыгам деген ой пикир барбы? Ой пикир азырынча жок, бирок сүйгөнүм бар. Мисалы сүйгөнүңүз менен жүргөндө эки эркек бала кетип бараткандай эле болбойбу? Менин башымдан көп окуялар өттү. Мисалы Кыргызстанга келгенден кийин кыздар көпүнчө чуркаган болчу менин артымдан. Сен жигитсиң, келбеттүүсүң, менен жүрсөң болот. Анан кандай түшүндүрдүң сен? Мен кызбы? Мен кызмын, сиз ишенбейсиз. Жок, сиз жалган айтасыз. Мен ишенбеймин, сиз жигитсиз. Бирок мен жигит эмесмин. Кызыктуу окуялар болуп калган учурлар болобу? Айтып берсеңиздер. Көп болот. Мисалы кыздардын артымдан чуркаганы, SMS Facebook'ta жазгандары, SMS жөнөтүп атымды үйрөнгөндөн кийин ишенбейт кээ бирлери кандай болот, сиз кызсызбы? Жок, болбойт ошондой депчи. Мисалы жигитим бар деп атпайсызбы? Анан ал айтабы, Күбра, сен деген кыз баласың да, мен жанында ыңгайсыз болуп атат, сен кыз баладай эле жүрбөйсүң деген сөздөр болобу? Жок, ал эч качан айтпайт мага, сенин стилиң мага жакат дешет ал. Жакшы. Бала төрөп, баланы көтөрүп деген элестете аласыңарбы өзүңөр? Мисалы эжелер айтып атпайбы, гинеколог акушер эжелер айтып атат да, булар баланы мисалы тарбиялай албай калышы мүмкүн. Өздөрү эркек бала болсо кантип тарбиялайт деп атат да. Анан ошон үчүн мындай бала төрөп, өзүңөрдү элестете аласыңарбы мындай? Мен өзүмдү элестете албаймын. Апа болуш аябай кыйын деп ойлойм. Университетке келгенге чейин кичинекей балдарды аябай жаман көрчүмүн. Мындай билбейм, тиркейим келчү да мындайча айткандачы. Анан азыркы учурда улам жаш өткөнгө же кандай неме болгон үчүн өзүмдү байкемдин кыздары бар. Алар менен эжемдин баласы бар. Аларды колума алып эле элестете алам мен өзүмдү мындай кыскача айта кеткенде. Мисалы кыздуу болуп калсаңарчы? Балким кыздуу болуп калсаңар, кыз баладай кылып өс, сен кыз баласың деп тарбиялайсыңарбы же менде эле эркек мүнөз болуп өс деген ойдо болобу? Эркек мүнөз бол дегенге кошулам мен көбүнчө. Саламатсыздарбы? Мен Салтанатка суроо бергим келип турат. Азыр сиздин оюңузду угуп отуруп, бул жакта сиз айтып атпайсызбы, мен эркек мүнөздүүмүн, ошол мүнөздү жакшы көрөм депчи. Мисалы кыздарда дагы ошондой эле мурдагы Курманжан Даткадай, эрктүүлүк, бетке айткандык ушундай мүнөздөр бар да. Эгер сиз өзүңүздү кыздай болуп эле алып жүрүп,
ошол мүнөздөрдү өзүңүздө алып жүрсөз, анда бул аялдын өтө мындай баатырдык бир эмес экен. Мисалы, деп жаман ойлойсузбу? мырза. Ооба. Эгер боло турган болсо мен анда кылмакмын. Болбогон үчүн мен өзүмө жаккан нерсени тандадым. Жакшы. Мен Салтанатка айткым келет да, мындай, эгерде мен силердин көңүлүңөргө катуураак тийип койгон болсом, мен кечирим сурайм балдарым. Мен деле, например, спорт менен машыкканмын. Кичинекейимден баштап машыккам. Мен аябай жакшы эле ийгиликтерге жетишкенмин. Баскетболду ойногомун. Ошондуктан, наверное, мындай кебетем дагы чоңураак болсо керек. Аябай жакшы эле ойночумун. Бирок аял болуунун өзү бакыт, балдар. Силерде чынын айтыш керек. Эгерде андай боло турган болсо, психологиялык жактан болсо, психологко кайрылышыңар керек. Эгерде гормоналдык жактан болсо, эндокринологко кайрылыш керек. Ошону дисбаланс кылып эмет жүргүзбөстөн балансировать этиш керек, балам. Анан мындайда силер азыр жашсыңар, убактыңарды өткөрүп атасыңар. Мен сага аябай ыраазымын, балам. Сен сүйгөн жигитиң бар экен, аябай жакшы экен. Салтанатка да ушул суроону бергим келип атат да, балам. Жигитиң барбы? Жигитиң барбы сенин депчи? Келин. Жигитиң жок деп. Чынын айтканда, мен өзүм кесиптештерим баары айтат, эркек мүнөзү деп айтышат. Темир катын деп айтышат мени, көбүнөсөчү. Даже жада калса, мен азыр теледен көрүп турган болсо, эгерде менин студенттерим, алар деле ошентип айтат. Бул эжеке мужик деп айтат. Меничи көбүнчөчү. Мен аны жөн эле кабыл алам, бирок мен аял эле болгонго ыраазымын. Келиңиз, Салтанат, сизге суроо заткым келди да, ушул жерден. Жогоруда эже айткандай, көпчүлүк айтат да, эркек мүнөздүү, спорт менен машыккан кыздардын көпчүлүгүнөн жигиттер качат дейт да, сүйлөшө албайт дейт. Анан сизде жигитиңиз барбы? Мен жигитим жок. Сүйлөшө аласызбы? Мындай сүйлөшүп? Мен азыркы учурда школдо, мектепте окуп жүргөн учурда деле балдар менен дос болчумун. Азыркы университетте дагы ошол эле көрүнүш кайталанат да. Көбүнчө досторум эркек балдар. Анан кээ бирөө айтат, кээ бир дос балдарым айтып коет, сенин дейт ушул бала жакшы көрүп жүргөн дейт. Бирок дейт, сага айтсам дейт, мени бир нерсе кылабы деп корккон учурлар болуп. Мисалы, эркек мүнөздүү болуп жүрө берсек, сизге суроо заткым келет. Кыз бала үчүн пайдасы көбүрөөкпү же зыяны көбүрөөк болуп калабы? Если азыр Салтанаттын апасы жаныбызда отурса, мен ачык суроо берет элем. Сиз ушуну көтөрүп жүргөндө кичинекей эркек болсо экен, анан кийин мындай болсо экен деп тилеп чоңойткон болушуңуз керек депчи. Себеби дегенде мен мунугу психолог болгон үчүн, еще акушер-гинекологмун, 37 жылдан бери канча кыздар мага келип кайрылып кетип жүрүшөт. Өзүмчө бир статистика кылып жүрөм да. 1-2 жыл мурда абдан мындай жаман эле бир көйгөйлүү студентти көрдүм да. Ал мага этек кирим 22-ке чыктым, бирок келе элек деп кайрылды. Анан сразу эле ойлодум, психология жагынан карап көрөйүнчү, бул кыз эмне болду экен. Канча бир тууган сиңдим, 11 бир тууганбыз деди. Канча эркек, канча кыз? Вот сурап атам да, байланыштырайынчы деп. 11 болчук көт, азыр 10буз. Мен 9-чуз элем, 10-чубуз эркектер өлүп калды, көт, каза болуп калды. И бир жашка чыкпай эле дейт. Анан кайра апам кыз төрөдү дейт. Анан вот сенин атаң менен болгон отношениең кандай? Атаң сени кандай жакшы көрөт десем, атам менин атымды даже билбейт дейт. Атам менин бар экенин жөнүндө даже ойлобойт дейт. Вот элестетип көргүлө, байкуш аял 9 кызды төрөп, ар бир төрөгөн сайын ыйлап, ичиндеги баласын көтөрүп, Кудайдан 1000 жолу суранып эркек бала берсең экен деп. Жөн эле анын диагнозун айтсам, мен медицинский түшүнбөй каласыңар. Просто жумурткасы бар. Төш эмчеги жакшынакай эле өрчүгөн, только этек кири келбейт. Жатыны жок. Жатын жаралган эмес. Кандай деп ойлойсуңар? Биз медицинада азыр баарын эле үстүртөдөн көрүп атабыз да. На уровне клеток, на уровне психология, на уровне адамдардын жүрүшү, мына даже вот приобретенный азыркы гормональный нарушениялар абдан көп. Себеби дегенде каждый 3 кызда кандайдыр бир гормональдык нарушение. Бир ай этек кири келбей калат, 2 ай келбей калат. Сурап баштасаң, ошондо эле же стресс болгон, же кандайдыр бир ой бар. Анан эркек сымал колду чөнтөккө салып жүргөн кызда сөзсүз эле бир нарушениясы бар. Ошол кыздар менен аябай кеңеш берип, мен аларды көбүнчө психология жактан карап,
что это приобретено, аны өзүнүн образы десек кыздар азыр жок, это не образ, это дешип атпайбы. А самом деле чындыгында адамдын ою дайым аткарылат. Оюнда өзүн ошондой тарбиялайт, өзүн ошондой образга киргизет. Өзүңүз сурап көргөнсүзбү? Мени кыз болсун деп эле кааладыңыз беле же эркек бала болсун деп төрөдүңүз беле? Ойлодуңуз беле деген суроо бердиңиз беле? Улуу эжелерибиз айта кеткендей эле биздин да сабактарыбыз кирет. Мен өзүм да дене тарбия факультетинде окуйм. Анан эжелерибиз айткандай эле ошол айтты, ушуну ата-энеңерден болушу мүмкүн деди. Ушундай жаралып калышыңар. Мен апама бардым, сурадым. Ушундай сиз ушинтип ойлодуңуз беле десем, жок дейт. Чийилдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө эркек мүнөздүү кийген кийимдери, кол мүнөздөрүнүн баардыгы эркекке окшогон кыздар туурасында талкуу кылып жатабыз. Кызыктын баардыгы алдыда болот. Бизден алыстабаңыздар. Азыр бул спорт менен машыгып жүргөн кыздар ушунда балдар менен чогуу жүрүп, баягы кылмыш иштеринде көп барат да. Мисалы сөгүнүп сагынышат, бирөөнү тоношот, же негизи эле күрөш менен машыгат, ушундай көп го. Анан менин да бир дос балам бар, ушу сага окшогон бир эркекке окшогон бир кызды жакшы көрүп, сүйүп, ушу мамилесин жакшы кылганда, анан аны ушу бизге айтып калчу да, мен оңоюм аны кыздай кылып ушундай эме айтып атасыңбы десек, ооба дешип ушундай, бирок кийин айтты да, бирок болбой койду дейт да. Анан кийин экөөнүн мамилеси муздап ошо болбой калды. Анан ошол кыздардай болуп, сен дагы сөгүнүп сагынып же башка эме кишилерди тоноп ушундай күндөрүң болду беле? Эч качан бирөөнүн көңүлүн калтыргым келбейт. Бирөөгө да катуу сөз айткым келбейт. Бирөөнү тоногум да келбейт. Азыр кыздарды айтып атабыз, көпчүлүк эле ушул эркектерге окшоп, эркектерге окшогондор көбөйүп баратат деп. Азыр бизде аялдар кайка барсаң деле базарга барасыңбы, магазинге барасыңбы, бүт жерде аялдар. Иштеген эркек жок. Ушул жагы дагы маселе туудурбай атабы деп ойлойм мен. Эми кыргыздын жигиттерин баары иштеп отурат деп айтканга болбойт. Себеби дегенде бир какой-то проценти. Ошонун айынан биздин кыздар аябай күчтүү болуп баратат деп айтканга да туура эмес. Себеби дегенде биз көбүнчөктүү мынакей, эгерде биз кийим кийгенибизди алып көрсөк да, биз муну көп западтардан туурап, машина айдаганды туурап, байкуш жигиттердин шымында тартып алдык, байкуш жигиттердин машинасында тартып алдык, жада калса жигиттердин иштерин да тартып алдык. Себеби дегенде стройкада дагы аялдар жүрүшөт, оор эркектер жашай турган иште да аялдар жүрүшөт. Ошонун баардыгы келип эле үй бүлөлүк тарбияда. Эгерде үйүңдө кызың, уулуң болсо, ошону кызды кыздай кылып тарбияласаң, уулду уулдай кылып тарбияласаң, ошол эркек үй бүлөсүн багалат. Ошол кыз үй бүлөсүнө эне болуп бере алат. Негизи эле кыргыз эли илгертен кыздын кыздай, кыштын кыштай болгон жакшы деп айтып келишкен. Анан дагы ушуга улай эле негизи тоок канчалык семирсе да короз болбойт, аял канчалык элирсе да эркек болбойт деген эме бар эмеспи? Ушуга кандай карайсыздар сиз? Келиңиз. Макалдар чынында туура айтылган деп эсептелет. Эми биз канчалык кааласак да, конечно, эркек бала боло албайбыз да. Эми эркек болуп өзгөрө албайбыз. Но биз өзүбүз үчүн каалаган нерсебизди тандадык. Ошол нерсе менен уланып жатабыз жашообузду. Бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген. Азыр биз жооп алганга аракет кылалы. Эркекке окшогон кыздардын көпчүлүгүндө бул эркек гормон көп дешет. Бул чынбы дейт? Чындыгында көп. Себеби дегенде баягы өзүн адам өзгөртө берсе, денебиз, биздин денебизди жаралып атканда эле өзүнчө эле бир целый аптека, целый ар бир орган өзүнүн ишин кылып көрөт да. Если сен эркектин ишин жасай берсең, булчуң чоңоюп кетет да, туурабы? А чоңойгон булчуң чоңойгондо иш жасайт. Эгерде мен эркектей мүнөзүм бар деп эле мындай жигит жаныңа келсе грубый сүйлөп турсаң, сенин каяктан кыздык гормондор бөлүнүп чыгат эле? Конечно, чыкпайт. Мындай эркек мүнөздүү кыздар жашоодо көбүнчө кандай ийгиликтерге жетишет? Башка кыздардан эмнеси менен көбүнчө өзгөчөлөнүп турушат дейт? Көз карашымда мындай, эркек мүнөздүү кыздар көбүрөөк ийгиликке жетише алышат. Аял назиктик эмени кармаган кыздарга караганда. Себеби булар өзүнүн табитинен мындай талаптуу болушат, үстөмдүү болушат, көбүрөөк ийгиликке жетишет. Бирок
ийгилик менен эле ченелип калбайт да жашоо турмушу. Например, кээ бирөөлөр бар, мен биринчи ийгиликке жетишим керек деп ээлик бакыттан ажырап калышы мүмкүн. Анан жигиттер деле коркот да айланып кетейин, жанагынтип эле эркек мүнөз болуп атса, эки бүктөп капшырып койбосун деп деле качат. Өмүр бою ушундай мүнөз менен жашашым керек деген пикирдесиздерби же барып өзгөрөсүздөрбү дейт. Чынын айтканда мен өзгөргүм келбейт. Мен өзүмдү жакшы көрөмүн ушундайды улантамын деп ойдум. Мен азыркы кезим менен 11 класс кезинде окуп жүргөн кезимде көрсөңөр, аябай эле чоң өзгөрүүнү байкамаксыздар да. Мен университетке келгенден баштап өзгөрдүм десем жаңылышпайм. Дагы өзгөрөм. Мындай өзгөчө мүнөзгө ээ болуу менен биз батышты, Европаны туура бараткан жокпузбу дейт. Бул эми ар бир адамдын өзүнүн каалоосу, ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоосу болот дегендей эле. Мен мисалы үчүн бирөөнү туурап, бирөөдөй болгум келбейт эч качан. Мен өзүмдүн кандай каалоолорум болсо, ошолорду эле ишке ашыруу менен алектенем. Түркия жарандары өзгөчө мындай эркек мүнөздүү болуп жүргөн кыздарга кандай карашат дейт. Жаман көз менен карашат албетте. Бирок көпүнчө көп адамдар бар мен сүйөктүү Түркияда. Бар, Ооба. Эркек мүнөздүү. Ооба, эркек мүнөздүү, ооба. Мага окшойт. Анан силерге бир суроо узаткым келип атат, экөөңөргө тең. Турмушка чыгабыз деп атпайсыңарбы? Кудай буйрса турмушка чыга турган болуп калсаңар, ак көйнөк кийип өзүңөрдү элестете аласыңарбы? Жок, мен элестете албайм, кийбейм. Эмнеге? Жигитим да билет. Кийбейсиң? Жок, кийбейм. Сизчи? Ак көйнөк кийип, мисалы 15 мүнөт эле көйнөк кие алам деп атасыз, анан ак көйнөк кийиш керек болуп калса кандай болуп калат? Сөзсүз эле ак көйнөк кийип турмушка чыгуу каалабайсыз? Каалабайм. Анткени эки адамдын ортосунда сүйүүсү болсо, анда ал нерсе ак көйнөксүз эле уланып кетет. Жакшы. Жигиттерден сурайт элем да, спортсмен ушундай кыздар силерге жагабы? Спортто эле ушун эркекте болуп жүргөн менен балким жан дүйнөсү жакшыдыр. Мен эгер ошо кызга окшогон бир кызды алдым деп коеюн, эми кызды алдым да. Анан ал балким мага мамилеси жаман, орой, мисалы үчүн ошо мисалы үчүн азыркы эмелердин кыздардын баары тең мындай үйдө мен биринчи болом деген бир психологиялык жактан эмеси өзгөрүлүп кетти да. Үйдө мен болушум керек, мен кылышым керек баарын. Анан ошонун айынан дагы бир эркектердин мындай башкача эмеге түртүп койду да. Анан билбейм, эгер өзү жакшынакай болсо, эми билбейм, мамилеси эгер эң негизгиси бул жакта бир жылуу мамиле болуш керек да. Мына көрдүңбү, келип сен ички дүйнөсүн карап атпайсыңбы? А эркек болуу, көрүнүү булардын сырты да, оболочкасы. А ичи это же всё-таки женственность, көрдүңбү? Көбү эсе момундай кыздардан коркушат, мындай эркек сымал жүргөн кыздардан мындай айбаттанышып, же болбосо койчу конфликтоваться этпей эле коеюнчу дейт. Анан азыркы замандын талабында назик көрүнөм деп чачтарын жайып, өтө эле европалык болуп жүргөн кыздар жагабы силерге? Мен өзүмө жеке мындай Мисалы өкөндөй. Ачык айталы. Ачык айттым. Мисалы ачык айтсам, мындай немеле ачык айтсам немеле жагат, мындай өзүмө да жеке өзүмө жанагындай хиджаб кийгендер жагат. Ушундай эркек мүнөздүү, эркектей мындай жоопкерчиликтүү, кайраттуу кыздар бул бир жакты позитивдүү жактан алганда дагы бир аялдарды чоң ийгиликтерге жеткирген убакыттар болгон. Мисалы мен эң эле жакшы мисал кылып Жанна Дартты айта кетсем болот. Себеби ал ушунчолук эркектей кайраттуу, эркектей күчтүү болгон үчүн ошол Франциянын ошол тарыхта Францияны чоң душмандан коргоп, эл үчүн эрдик жасай алган. Жекече жашоомду айтып кетсем, мен деле спортчумун. Мен спорттун дзюдо туру менен машыгам. Бирок ошондой болгону менен мен өзүмдү кыздай алып жүрүп, кыздын өзгөчөлүктөрүн сактагым келет. Бул жерде жигиттерден сурап калышты, эжелер. Мен сиздерден сурагым келип атат да. Мисалы учурда өздөрүн карап, жазанып жүргөн балдар бар го. Кандай балдар? Кызыктуу суроо экен. Менин жигитим чынын айтканда стили жагат мага. Европага окшош, Нью-Йоркто жашайт өзү. Ошондуктан ошол жигиттер мага жагат. Бай болушу керек. Жигитим аябай бай, чынын айтканда. Мен антип аябай эле өзүм караган, жазанып, кыздардан айырмасы жок кээде ушундай балдар болот го. Андай балдарды көп жактыра бербейм. Менин негизи жактырган балдарым өзүнүн
чечкиндүү, өзүнүн жасай турган ишин жакшы билген, анан жана жоопкерчиликтүү балдарды көбүрөөк жактырам да. Кыргыздын эле жөнөкөй балдарын жактырам. Мына ушундай бир биздин өзгөчө кыздар туурасында дагы бүгүн биз талкуу кылдык. Эми сиздерден өтүнүч ушул эжелерден баштайлы. Кыз бала деп биз чындыгында кыздарды биз назик, өзгөчө бир гүлгө окшош турган, бир өзгөчө зат катары кабыл алабыз. Бирок учурда ушундай бизде ушундай эркек мүнөздүү кыздарыбыз да бар. Бирок ошентсе дагы учурдагы ушундай кыздарга карата сиздердин кеңешиңиздерди айтып көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр. Абдан эркек сымал күчтүү кыздар эч качан күчтүү өзүнө окшогон эркек сымал мындай настоящий жигиттерге үйлөнүшпөйт. Психология боюнча өзүнөн кичине слабыйраак, кыз сымал, биздин кыргыздарда илгертен эле айткан жанагы кыз теки ажы кыз деген биздин эркектерге аныктама болгон. Ошолорго туура келет. А наоборот, нежный, аябай назик жакшынакай кыздарыбыз ошо күчтүү эркектерди табышат. Ошолор менен. Себеби дегенде бул жаратылышта бири-бирин толукташ керек. Кеңешим кыздын кыздай болгону жакшы. Кыздын кылыгы абдан жакшы. Кыз деген бул дүйнөнү кармап турган бул жер эне. Бекеринен бизде жер ата деп айтпайт да. Эне ата мекеним дейт, но жерди эне дейт. Жерден өзүп чыгат бүт нерсе. Поэтому энелик, мына коллегам айткандай, кыздар үчүн энелик бакыт бул эч нерсеге салыштыра албайсыңар. Кыз жака дагы кундуз дейт, Анан эрди эр кылганда аял дейт, эрди кара жер кылганда аял дейт, Анан эми табият деп айтабыз кыздарым. Бирок мен силерге бере турган кеңешим, сиз айтып атпайсызбы кеңешиңизди бериңиз деп. Мен кыздарга бербейт элем, биринчи ата энелерге берет элем кеңештичи. Себеби дегенде ата эне аял киши эне байкагандан кийин кызынын бир өзгөчөлүк мүнөздөрүн, жүрүм турумдарын байкагандан кийин сөзсүз түрдө медициналык эмеге кайрылыш керек да, сөзсүз түрдө элечи. Анан ар бир аял киши турмуш күтөрүнүн алдында бизде, например, эгерде апасы кызын гинеколог алып бара турган болсо, кокуй балекет басты деп айтат. Антпеш керек. Аял киши турмуш күтөрүнүн алдында сөзсүз түрдө медициналык жардамдан сөзсүз өтүш керек. Канчалык деңгээлде гормоналдык эмеси туура келип атат, канчалык оору сыркоосу жокпу. Эми мен кыздарыма айтат элем, негизиненчи силер деле өтүп коер эле кыздарым. Тесттен. Эгерде эмете турган болсоң, муктаж боло турган болсоңор, мага келгиле, кайрылгыла. Буна эжекиңерге кайрылгыла. Биз колубуздан келген кеп кеңешибизди беребиз. Талаптуу кишилер менен, специалисттер менен жолуктурганга аракет кылабыз. Гормондоруңарды текшертип. Менин кенешим жок, бирок мен суроо бергим келет, уруксат берсеңиз. Сизге медициналык жактан кантип жардам бере аласыңар сиздер? Медициналык жактан мен өзүмдүн колумдан келген нерсенин баарын жардам бере алам. Биринчиден, мен өзүм кесибим боюнча педиатрмын. Экинчиден, мен көп жылдар бою акушерство гинекологияда иштегемин. Үчүнчүдөн, мен илимий кызматкермин, Славян университетинин профессорумун. Колумдан келген жардамымды берем. Лаборатория бар, лабораторияларга көрсөткөнгө укугум бар, күчүм жетет. Гормонуңар болсо, гормонуңарды текшертирип бергенге күчүм жетет. Жакшы мүмкүнчүлүк болду. Келиңиз Кубра, жыйынтыктап өтүңүз көрсөтөн. Мен азыр өзгөргүм келет, жардам алышым керек деп ойлоймун мен. Медициналык жактан жардам алгым келет менен, психикалык жактан болсун, медициналык жактан, бардыгы жактан жардам. Ушундан кийин ойлонуп калдыңыз, Ооба, өзгөргүм келет. Келиңиз. Өтө жакшы сунуш болду. Мына аягында суроо берип, мен өзгөргүм келип калды деп атпайбы? Медициналык жактан да, психологиялык жактан да да. Үй бүлөлүк психолог катары сизге суроо заткым келип атат. Биздин каарманга жардам керек. Абдан жакшы болот. Мен бул кызды көрүп ойлоп атам да, мунун баардык жогу эле назик, жакшынакай. Бул кызды бат эле өзүнө келтирип койсо болот. Анын үчүн биринчи тегерек чекесин өзү менен кеңеш керек. Психологиясын эле өзгөртүш керек. Болду, эч мындай көпчүлүк нерсенин кереги жок. Гормону баардык жогу жайында, мындай эле тиктегенде билинет да. Только психология жактан. Психология жактан эле жардам керек, экөөнө тең. Силер кызсыңар, татынакайсыңар деп кыздын артыкчылыгын баса көрсөтүш керек буларга. Жардам бере аласызбы? Бере алам. Кубра, сизге мына лабораториялык жактан болобу, башка жагынан болобу, мен жардам берем деп атат эже. Психологиялык жактан мен жөн эле мындай оңой эле өзгөртүп коюш деп атат эже, бат эле. Кандай ойдо болдуңуз? Өзгөрөсүзбү мындан кийин? Өзгөрөмүн. Туура айтышат.
баары менин оюмча менин жаман жөгүм жок. Өзгөргүм келсе өзгөрөмүн дейм. Жакшы, иншалла. Жакшы. Сиздин? Мен ар дайым өзгөрүүнүн ичиндемин. Жана өзүмдү дагы келечекте өзгөртөм деген толук ишеничтемин. Келечекте пландарым жөнүндө айта кетсем, мен ушул Кыргыз-Түркмөнстан университетин ийгиликтүү аяктап, биздин ушул кыргыз элине салымымды кошкум келет. Аларды ар тараптан ден соолугу чың болууга жана ушул школдордо, мектептердеги дене тарбия сабагын эң мыкты деңгээлде көтөрүүгө аракет кылам. Ушундай кызыктуу ой пикирлерден кийин бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.